Доктор Шаршейна, айылдагы мугалимдердин деңгээлин билесиздер. Ошон үчүн тажрыйба алмашуу боюнча, квалификациясын көтөрүү боюнча не иш-чаралар бар? Бул боюнча биздин планыбыз бар. Толугу менен санариптик мугалим, АИС мугалим платформасын түздүк. Кыргызстандагы бүт мугалимдердин ишмердүүлүгүнүн натыйжасын көрүп турабыз. Экинчиден, жакын арада биз мугалимдердин билим берүүсүнүн натыйжасын дискриминация кылыш үчүн эмес, муктаждыгын аныктоо үчүн баалоону жүргүзөбүз. Санариптик өз алдынча окуу курстарынын баарын иштеп чыгып илип жатабыз бүгүнкү күндө. 12 күндүк же болбосо 72 сааттык квалификациянын баардыгы кайрадан переформатировать этилип иштелип жатат. Жана бүтүндөй мугалимдерге 1-июндан баштап, сиздер билесиздер, Алтын казык ноутбук программасы ичинде толук окуу методикалык өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү менен бекер таратылып берилгени турат. Буга чейин 3 ай 200дөн ашык мугалим реалдуу тесттик режимде бүтүндөй материалдардын баарын, санарип кампасындагы материалдардын баарын алуу менен иш алып барды. Биз ошондой жеңилдиктерди беребиз жана мугалимдердин өзүн өзү ичинен өнүктүрүү муктаждыгын жаратуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Доктор Шаршейна, сиз айтып аткан нерсе бул санарип жагынан. Эми теориялык жактан башка, тажрыйба алып, практика негизинде мындай коңшу мамлекеттерге чыгарып, ошолордун мындай деңгээлин көтөрсөк болобу? Ушундай барбы сиздерде программаңыздарда? Тилекке каршы биздин бюджетте ички мамлекеттик эле өз ара тажрыйба алмашуу курстары бар. Тышка бир айрым гана мыкты мугалимдерден биз азыр эл аралык технологияларды үйрөтүү боюнча анча-мынча гана мугалимдерди алып бара алабыз. Бюджет жок сыртка чыгарып окута турган. Ушул багытта бир иш алып барсаңыз, себеби дегенде миң айтканча бир көргөн жакшы. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Ошон үчүн ушул жагын караңыз. Коопсуздук жагын караңыздар. Мына азыр мындай биздин кесиптештер айтып атат, балдардын ортосунда, мугалимдердин ортосунда дагы маселелер болуп атат. Коопсуздукту эң жакшы караңыз сиз.